Ошо баадан баштайын баары эле баасы түшүп кетет, тиги бу дейт го, ошо 460 болду. Актуальный суроолордун бири бул бааларда. 3,5 гектардан негизи аяз менин эсебим боюнча 2,5-3 тонна чыгат да массага жеткендечи. 2 эсе 3 эсе көбүрөөк чыгып атабыз деп айта аласыңарбы? Ооба, ошентип айта алам. Себеби азыр эртеде эми эле массага кирип баштайт. Азыр түшүмдүүлүгүн караңыздар, урматтуу көрүүчү. Муну карагыла. Жүзүмдөй эле берет да мунун түшүмүнчү. Мындай көрсөткүчү көбөйдү, түшүмдүүлүгү көбөйдү. Именно Россияга алып кеткенде адашпасам фудсити да, ошондо могу биздин заказчик алмаз именно Лохнестен терип бер деген күндөр болгондо ошондой жакшы сорт экен. Бул еще экстра сорт. Бул еще жанагындай талапка, суроо талапка ээ сорт. Дам өздөрү полиядан боз тийип дегендейчи. Анан 18-inde күтөбүз. Мекендештер, саламатсыздарбы? AgroLife KG YouTube канал жумушун улантууда. Мына жай келип, Кудай буйруса 5-июль күнү, 2026 күнү Беловодск шаарына, Петровка айылына кайрадан биздин мындайча айтканда мыкты дыйкандардын бири Алмазбайке келдик. Азыр Алмазбайке учурашып койсун, анан сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум, урматтуу AgroLife YouTube каналынын көрмандары ошондой эле көрүүчүлөрү демекчимин. Биздин Ежевика талаасына кош келиңиздер. Кырманга береке деген сөз бар кыргызда. Кылымга арткан сөздөр. Бул аябай жакшы сөздөр, анткени деген чыныгы бияка кирип келерим эле, мына жаңы эле кирип келдик. Алмазбайкени азыр бир жарым сааттын ичинде бошотуш керек, анткени деген азыр жумуш кайнап атат, урматтуу көрүүчүлөр. Жумуш кайнап атат, гектарлаган жерлерден түшүм жыйналып атат. Кара алтын келди деп тамашаладым, кара алтын бияктан чыгарып атасыңар деп. Ошолорду силерге көрсөтөлү, урматтуу көрүүчү. Дегенде эле кандай болуп атат? Бүгүнкү күндүн көрсөткүчтөрү кандай болуп атат? Быйыл Кудай буйруса баа Ежевиканын түшүмү мол. Баа жакшы башталды. Ошо биринчи баа ошо баадан баштайын, баары эле баасы түшүп кетет, тиги бу дейт го. Ошо биринчи баштапкы баа 460 болду. Биз ага тапшыра албай калдык. Эми ага баягы Натчес деген алдыңкы ранний эрте бышкан сорттор кирди. Анан бизде да Натчес бар бир аз. Ошого 400дөн сатып калдык. 400, 350. Кече мисалы 240 сомдон тапшырган. Бүгүн мына 5-июль 2026 жыл болсо, бүгүнкү баа эми могу жанынан кийин баары эле билет. Көрүүчүлөр, кыргызстандыктар баардыгы эле билип атса керек. Мына жумаларда акыркы күндөр жаан жаап атат. Ошо жаандан кийин бир аз баа түшөт өзү негизи. Анан кийин өзүнүн базарды баасы менен постепенно көтөрүлөт да. Бул Кудай буйруса. Бүгүнкү баа в пределах 200 сом деп айтышып атат. Азыр приемга 200 сом тегереги 5-июль күндөрү ушундай өткөзүлүп атат. Ошондой баа болуп атат. Алмазбайке дароо баалардан баштады. Бул чыныгы ушундай бир эң важный вопрос, эң көп актуальный суроолордун бири бул бааларда. Анткени бир жерде айтат, мынакей бизде баа түшүп кетти, ежевика албай атат, бул жерде малина болот, жакшы болуп атат, бир жерде малина түшүп, ежевика былтыр жакшы болгон баа. Ушундай боло берет да, эми базарда бул эч ким айта албайт. Бүгүнкү күнү көрүнүш жакшы. Көрүнүш жакшы. 400 сомдон башталат, урматтуу көрүүчү. Бул кандай жакшы, Башында ошо 400 сомдон башталган. Эми бул баягы былтыркыга караганда Кудайга шүгүр десек болот да. Себеби былтыры мисалы азыр могу жаандан кийин баа бир аз түштү. Дагы кайра көтөрүлөт деген үмүттөбүз. Себеби былтыр 120 сомго чейин түшүп калган. Ежевика сатып дыйканчылык кылып жүргөндөр билет да. ушул убакта? Быйыл негедир инфляцияга былтыры баанын эң баштапкы баа деле 360-400 болгон. Быйыл андан кымбатыраак болду. 460-500ге чейин да. Эми алга могу түштүк жактагылар жетишип калды сатып. Биз жетишпедик. Ранний сорттор. Биз 400 сомдон саттык. Биякта Бактыяр деген таластык жигит бар. Ошо жакшы баада алат десем жаңылышпайм. Ошо менен иштешебиз. Могу Беловодск шаарында турат, ошо приемный бар. Ошолор жакшы баада алып берет. Аларга деле рахмат демекчимин. Себеби баягы бизге жылдап менеттенесиң да. 1 сом деле аябай чоң роль ойнойт да. Ошон үчүн ошо Бактыярдагы бир аз экспортчор, Бактыяр экспортчор, ал өзү деле экспортко чыгарат, анан бирөөлөргө да товар даярдап берет.
Мына ошондой Эң биздин жакшы баадалып. ушундай мыкты азаматтар көп боло берсин, экспортерлор мынтип алып элди багыккан аябай биз дагы ошолорго дес болуп калып кетели. Ал бир мындай экспортер деген нерсе ушундай балдар баягы анында жумушу оор да. Аларга бир өзүнчө бир наам бериш керек да, мындай бир өзүнчө бир кесиптин ээси, мындай бир статус бериш керек деп ойлойм да. Эми ал өзүнчө тема кылалы, урматтуу көрүүчүлөр. Кышында бир иш чарада бир алып баруучу айтып калды ушу сөздөрдү. Ошондон бери мен да ойлонуп келем да. Экспортер деген бир өзүнчө дагы бир кесиптин наамдын ээси болуш керек да. Так, эми мындай кылалы. Келгиле түшүмдөрүмдү көрсөтөлү, урматтуу көрүүчүлөр. Крупный пландар менен, Алмаз байке айтып бере бериңиз, бул Лахнес деген сорт. Биринчи түшүмдөрүңүз качан башталды? Келип көрсөңүздөр болот. Мынакей крупный эле тартып берип бери. Биз мен мурдагы чыгарылыштарда эле айткам, бул ежевиканын Лохнес деген сорту биздики начес бир аз эртерээк башталды, бирок Лохнестин биринчи түшүмүнө быйыл 19-июнда терип баштадык да. Ошодон бери мына күнүнө азыр бул бүгүнкү күндүн жарымы десем болот. Себеби Эки азыр жумадан бери терип атасыңарбы? ооба 19-унан бери уже баштаганбыз. Масса качан кирди? Массага мына Эми жаана кирди? кийин эми кирип баштадык. Кече мисалы 900 килограмм, мурдагы күндө ошондой эле көрсөткүч болду десем. Мурдагы күн жаман болду, ага чейин 600 болду. Ушу уже массага чыгып калдык да буюрса. Күнүнө ошондо 600 килограмм терип атасыңарбы? Азыр бул эми кирип аткан кезибиз. Эми Кудай буюрса тонналарга киребиз деген үмүттөбүз. Бир күндө тонналарга жеткизесиңер, 3,5 гектар. Урматтуу көрүүчү, эстетип кетейин, жаңы катталуучулар бар, кээ бирлер гектарды унутуп калышы мүмкүн. 3,5 гектардан мынакей тонна күнүнө чыгарса болот массада. 3,5 гектардан негизи аяз менин эсебим боюнча 2,5-3 тонна чыгат да массага жеткендечи. Жакшы караганда. Бир күндө 2,5-3 тонна чыгат. Себеби былтыркы эле биздики болбоду дегенде биринчи жылы күнүнө 1 тонна 200 килограмм копейками чыкканбыз да, минус плюс бир күндөчү массада. Быйыл түшүм Кудайга шүгүр, анан 2-3 жакшы түшүмдүгүч. Былтыркы көрсөткүчкө караганда 2 эсе 3 эсе көбүрөөк чыгып атабыз деп айта аласыңарбы? Ооба, ошентип айта алам. Себеби азыр эртеде эми эле массага кирип баштадык. Башка мисалы шаардагы мына совхоз Ала Тоо, Кара Жыгач, ошол чет шаардын мына күнчүгүш жагындагы айылдарда эми эле бышып баштады. Биз уже массага кирдик. Малинада барбы силерде азыр? Малина кичине берип атат, эмне сорт эле силердики? Малинан бул Палана деген сорт малинан. Анан бизде дагы 3 гектар, 3,5 гектарга Энрасадира деген Италиядан алып келинген сорт экенбиз. Азыр алар менен дагы тааныштырып кетем буюрса. Жүрлө бери могу азыр аксакал биякты да тарта кетеличи. Биринчи урматтуу көрүүчү монтип чакаларга терилет. Чакаларга терип атасыңар туурабы? Анан яшиктерге салып. Айтып кетем, бир чакада 1 килограмм 600 грамм чыгат, таза салмагычы. Ошого бир чакага биз мына 40 сомдон акча төлөйбүз. Теримчилерге. Аязда ушул жерде айтып кетиш керек. Сенин кызматың да өтө чоң. Себеби бизге жалал абактан ошол сенин каналың аркылуу биздин телефондорду таап азыр 14 киши жалал абактан дагы 7-8 киши Баткенден келип ушул жерде жатып, бир ай 40 күнгө келген убакытка ошолор өздөрүгө акча иштеп мындай жакшы акча таап иштешип атат десем болот. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Урматтуу көрүүчү, биздин максаттарыбызды көздөп келатабыз. Ошол максаттарыбызга жетип атабыз. Буюрса талаалап жүрбөй, Англиялап жүрбөй, Россиялап, Америкалап, аякта деле бизди күткөн жок да, мындай жериңиз да бар бирчи. Аксакал, андан кийин биякта өзүң жериңде обедин бересиңер, жаткан жери бар, азыр ошолорду көрсөтүп берели. Ооба, алар. Мынакей. Биякта иштеп атышат, мына ящиктерди карасаңыздар, буякта да бар, буягында да бар, бир айлантырып кой. Анан тиги поляга өтөлү, Полядан көрсөтөлү түшүмүн. Булар ушу жыгач ящиктер. Биздин өзүбүздүн Канча килограммдыктар? Биздин булар 2 килограмм тегереги да, минус плюс. Жакшы көбүрөөк салсаң 2,5 чейин. А так ар кайсы кардар ар кандай заказ берет. Мисалы кээ биркилери 1,5 килограммдан ашпасын дейт. Кээ биркилери чамалап 2 килограмм тегерегинде болсун дейт, ошого жараша салып берет. Булар
Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул Сосновкадан алабыз. Аябай качественный ящик. Баягы чем бул Россия өлкөсү ушуну талап кылат экен да, жыгач ящик, экологически чистый деген сыяктуучу. Эрлан деген жигиттери ушуну өздөрү Жасашат, э? жасап чыгарышат, ошолордон алып биз эми алардын деле салымы көп да бул жерде. Себеби бизге ушундай шарт түзүп берип атат, ящиктерди өздөрү чыгарып десек болот да. Ар бир экспортердун өзүнүн ящиги болот, туурабы? Өздөрү таштап кетеби же силер өзүңөр Жок, аласыңар? өздөрү таштап. Өзүлөрү таштап кетишкен ушуларды, э? Ушул жака чогултуп, толтуруп бересиңер. Келип экспортер алып Мен кетет. Мына запас шарт кылып ушундай. алып даярдап койгом, а так заказчиктер өздөрү ящиктерди алып келип таштап берет. Мына убакыт учкан куш демекчи, урматтуу көрүүчү. Мына кечеги күнү эле келип аткан сыяктуубуз. Мына гүлдөп аткан кезинен көргөнсүңөр. Азыр түшүмдүүлүгүн караңыздар, урматтуу көрүүчү. Муну карагыла. Жүзүмдөй эле берет да, мунун түшүмүнчү. Көрүнүп атабы? Могу жерден эле тартып койсоң болот да. Мынакей. Лахнес деген сорт. Жеп кете берели, Алмазбек. Аш болсун, жегиле, Бисмилла. Мына мен да тартып койсоңуз да. Мынакей. Азыр эң даамына кирип ушундай массага кирип баштаган кезибиз да. Силер билесиңер. Сонун даамын аябай сонун. Былтыр деле келип ушул картадан жебедиңер. Аябай сонун ушундай даамдуу. Пери сен мындай эле эмелерди тартып бер, э? Могу основной түшүмдөрдү эки жака камераны мынтип биздин голос эле угула берсин. Урматтуу көрүүчүлөргө кызык, ушул кадрлар кызык да. Биздин сөзүбүз угула берет да. Ооба. Анан Алмаз байке 3-жылга түшүмгө киргенде сиздер кандай көрсөткүчтөргө жетип атасыңар? Мынакей 2-жылы кичине мындай кыйналдыңар. 3-жылы азыркы ушул көрсөттөр 3-жылда да турабы? Ооба. Мындай көрсөткүчү көбөйдү, түшүмдүүлүгү көбөйдү. Эми так, былтыры мен өткөндө деле айтып кеттим. Биринчи жылы бир аз азыраак болгон, быйыл көрсөткүч 3 эсе көп десем болот да, уже 100%га кирешеге кирди, 100%га жетти деп айта алам да. 3-жылы 100% киреше алдыңыз. Алып атам буюрса. Бул түшүмдүүлүгүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми бул кааласаңыз биринчи карта, кааласаңыз 4-үнчү карта, кайсы жерден барсаңыз да ушинтип көрүп, көзүң сүйүнүп мынтип разы болосуң да. Эми бул жерде, конечно, мээнет көп кетти, анан каражат болду башында. Эми азыр ошолордон чыгып кичине пайдага, прибылга иштеп атабыз деген кез да. Буну биздин рынокто эми биздин баягы базарлардан көрүп баштайсыңар да. Отечественный деп туруп. Көбүнчө кишилер, муну көп айтып келем, дагы айтылап коеюн. Көбүнчө кишилер мунун жапайы жанагындай кычкыл ежевикаларды жеп алышчу да. Ошо менен баягы ой пикир болуп калган да, мындай бул ежевика десе эле баягы ачуу, анан кычкыл, анан мындай кичинекей даамсыз нерселер, көчөнүн боюнда эле өсө берет деп дегендер угуп калгам да. Ооба. Бул урматтуу көрүүчү, Лахнес деген сорт, шотландский элитный сорт, коммерческий сорт деп да айтса болот. Мына бизнес кылам, агробизнес кылам дегендерге ушундай сорт жарашат да. Сиз дагы башка сорттордон кандай сортторду өстүрүп атасыз? Бизде Лохтей деген сорт бар. Лохнестин бир тууганы деп койсок болот да, ал деле ошо шотландский. Анан ал бир аз Лохнеске караганда кечирээк пышат, кычкыл, даамы кычкыл. Все равно эми көрсөткүч боюнча түшүмдүүлүгү Лохнесте эле, бирок даамы бир аз кисло-сладкий келет да алчы. Бүгүнкү күнү экспортерлордун саны көбөйүп атпайбы, Аксакал? Анан экспортерлордун талабы кандай болуп атат? Силерге мындай бир муну өстүргүлө, мына сорту өстүргүлө же мындай качествода бергиле деп бир өзүнүн талаптары барбы? Ошо талаптарга кандай жооп бериш керек? Эми экспортерлордун талабы, алар негизи буларга сапаты жагынан жакшы кылып берсең. Эми, конечно, бул алар ушмалга чейин эчтеке деп айтышпады, бирок былтыркы жылы биздин Россиядан неметкендер, биз именно Россияга алып кеткенде, адашпасам Фудсити да, ошондо биздин заказчик алмаз именно Лохнестен терип бер деген күндөр болгон да, ошондой.
Лохнесс терпер деп атканы таттуусун бер деген да. Даамы жакшы, анан бул транспортабельный. Езилбейт. Негизи менде 3 сорт бар. Лохнесс, анан Натчес, анан Лохтей. Үчөө тең жакшы сорт негизи. Экспорткачы транспортабельный. Анан ошо Лохнесс сурап ошону даярдап бер деген убакытта эсимде да. Андан бери алып эле кетишип атат. Себеби бизде азыр өзүңөр көргөндөй Аяз 3-4 кыз сортировкада отурат. Тиги полядан алып чыкканда анда эми жумушчулар ар кандай болот да. Арасында жакшысы бар, эми ар бирин текшере албайт экенбиз. Биз алар өздөрү да айтабыз, талап кылабыз ушу жакшы сапаттуу ежевикалар тергиле депчи, жакшы бышкан кызылдарын кошпогула депчи. Анан кийин алардан чыккандан кийин деле бизде ошо өзүбүздүн жумушчулар сорттоп, тазалап, ящикка упаковка кылып салып берет да. Ошон үчүн сапаттуу товар бергенибизге бизге Кудайга шүгүр, клиентибиз, кардарларыбыз үзүлбөйт. Алмаз байке, мен эми быйыл мурун баягы жөн эле тартып кетчү эмес белем. Тартып кетип быйыл өзүм дагы аябай кызыгып, негизи көптөн бери кызыгып жүрөм. Анан ошо ежевикага ушундай болуп калды, көбүнчө басым жасалып калды да. Анан кызыккандар көп болгондуктан Өзбекстан, Казакстандан чалып калышты. Бизге көчөт бересиңерби? Анан келип көрүп кетсек болобу деп киши көп чалып калды магачы. Анан ар бирөөсүнө келип туруп эле күндө жай менен эле көрүп эле көрсөтөбүз болуп калдым да. Анан кийин Агротур деп туруп уюштуруп атам. Ооба. Сизге биринчи ошо сиздер менен ошо дыйкандар менен биринчи очередь Алмаз байке менен сүйлөшүп макулдугун бергенсиз. Анан ушака келип бир поляга бир 18-inde чакырып, ошо поляларды көрсөтөлү деп атабыз. Урматтуу көрүүчү, бир чети жарыялап коеюн дагы, көрүүчүлөр көрүлөк болсо, 18-де Кудай буйрса, ушул Беловодский поляга келебиз. Бул жерден уже живой көрүп кетесиңер, живой оз тийип кетесиңер. Өзүңүздүн ой пикириңизди Агротур боюнча. Агротур боюнча Аяз өткөндө сен бир видео роликти жибериптсиң, экөөбүз ага чейин да бул теманы сүйлөшкөн болчук. Видео ролик жибериптсиң, аябай жакты, жана немеңерчи. Ал мен азыр эле айтпадым, сенин YouTube каналың аркылуу бизге Жалал Абадтан даже кишилер келип, бул жакта түнөп, ошо өздөрүгө нан таап, кичине кыйын иштешип атат. Сага рахмат. Анан кийин Агротурдун деле бизге эч кандай зыяны жок деп ойлойм да. Себеби алар келип, мисалына ежевиканы кандай өсүп атат, кантип бышат, кандай уход керек, Даамдап өздөрү полядан оз тийип дегендейчи, талаадан 100 жолу интернеттен көргүчө, уккуча, бир жолу көзүңөр менен көрүп кетсеңер, такыр башкача болуп кетет. Ошентип келип кетсе аябай жакшы болот. Бирок мен ошого замын, каршы эмесмин. Колуман келишинче мен да азыр ойлоп атам ошого кандай. Мындай кылабыз да? Мындай жагымдуу неме тартып алсам экен Аяздын, баягы Агротурдун катышуучуларыначы, то есть жакшы полезный болсун деппи? Мындай азыртан уже план кылып атам да, бир жагымдуу белекпи, бирдемке даярдасамбы дегендейчи. Сиздин белегиңиз өзүбүздүн талааданчы. Алмаз байке, сиздин белегиңиз Берсе келсеңер сюрприздер болот деген ойдомун. Мынакей караңыздарчы, сонун дыйкандардан сюрприз мынакей. Бизди колдоп, биз баары дыйканчылык маданияты өнүксүн деген максатта иштеп атабыз да. Анан элдин баары мисалы үчүн интернеттен көрүп, антип жүргүчү болчу, живой көрүп кетсин деп ушундай бир максат жараттык да. Анан кийин сизге рахмат ушундай колдоп атканыңыздарга. Анан 18-inde күтөбүз, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди. Ага чейин ошо WhatsApp номерлерди калтырып коем, байланышып, кандай пландаштырабыз, ошонун баарын айтабыз. Агротур боюнча дагы маалыматтар болот. Кыргызстанда биринчи жолу Агротур 2026 ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат. 18-19 июль күндөрү AgroLife Кейчи сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат. 100 жолу интернеттен көргөндөн көрө, бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып,
кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнү арзандатуу алат. Ошондой эле Жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, Бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жоона бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агратур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат. Үстүнөн баштап, мынтип түшүм байлап кете берет түбүнө чейин. Онда жерге чейин эле түшүм берип калган да. Бул эми массага эми кирип атат. Элестеткиле дагы ушинтип 1,5 ай 2 ай бою ушинтип түшүм бере берет. Эмне деген бир эле түптөн эмне деген килограмм чыгат. Мындай камерамды мынтип өткөзүп койсоң. Ал жакты караңыздар. Эти ящиктерге чейин. Кандай сонун көрүнүш. Кайрымдуулук деген нерсе бар да. Баягы Кудайга шүгүр, азыр түшүм алып, баягы жаңа айтып кетпедик беле? Элдин батасын алыш керек деген нерсе бар. Ушундай бир кандай бир иш-чараларга катышып атасыздарбы? Социальный бир иш-чаралар менен жүргүзүп атасыңарбы? Эми негизи бул теманы айтпай эле коеюн дегем. Анан сен баштап калдың. Ошону айтып коеюн. Муну биринчи кезде эле дыйкандарга айтат элем. Мен илимий аалым эмесмин. Дин жагынан илимим жок дегенде да анан ар бир жердин мисалы иштеткенде малдыкы зекет деп аталат. Жердики үшүр деп аталат да. Не деп? Үшүр деп аталат. Жердин үшүрүн эми шарият боюнча, мен түшүнүгүм боюнча жердин налогун бериш керек да. Анан ошо биз былтыр мындай эле өзүм алдыма койгон планымды айтайын. Былтыр 200 миңдей ушундай кайрымдуулук кылып, 200 миңдей 200 миң сомго? 200 миң сомго кайрымдуулук кылып, мына ушул өзүнүн айлыгыбыздын баягы аз камсызданган үй бүлөлөргө жардам бердик. Мына Петровка айлыгачы. Анан дагы чет жакаларга жардам бердик. Ошол 200 миңдик үшүрдү быйыл 600 миңге чыгарайын деп Пландап атасыз. пландап атам да. Анан негизи мына Алла Тааладан сураныш керек экен. Ошо мен элге жакшы үшүр берсем, жердин шарияттын мыйзамы боюнча жердин налогун берем деп ошентип ниет кылдык да. Анан сен берсең Алла Таала сага берет экен. Анан ушул жерден азыр эле айтып кеттим, мен баягыдай аалым эмесмин. Дин жагынан илимим жок. Ошо дыйкандарга айтат элем, бул үшүрдү сөзсүз бериш керек. Мисалы биз 5%дан беребиз да түшүмдөнчү. Мына сугат жерлерде 10% берет. Анан эми мында тактап алса болот. Имамдар бар, жергиликтүү, анан аалымдар бар. Ошолордон ушул теманы тактап алышса болот. Бул деген сиз мисалы 200 миң үшүр берсеңиз, сизге ошону 2 эселеп, 3 эселеп Алла Таала берет да. Ошо береке келет дегендей да. Ошон үчүн баардык
бир гана ежевика малина өстүргөн дыйкандар эмес, бардыгын ошого чакырып кеттик. Былтыр демек Жердин- 200 миң сомго Жердин үшүрүнү сөзүп бериңиздер. Быйыл ошону 600 миңге жеткирсек деген сон ниеттер бар экен, сон ниеттер бар. Бул план баягы биздин прибыл эмес, бул элге ошентип жардам кылалы деген оюбуз бар да, Кудай буюрсачы. Эми бул нерселерди баягы айтып эле коем деп атпайсыңарбы? Мен эми неге айтылып атат анткени деген сизди көрүп дагы башка бирөөлөр да түшүнүш керек да. Ооба. Өзүнүн кайрымдуулугун кылып турса, Алла Таалам Кудайым берекесин берет дегенде мынакей сизге тирүү далил урматтуу көрүүчү. Мына Кудайым эле берип атат да, караңыздар. Жеринде да берип атат, мынакей үстүнөн да берип атат. Мынакей капталынан да берип атат дегендей. Бул эми тирүү далил да, урматтуу көрүүчү. Бул эми адам деле биз пендебиз да. Кудайым берет десе ошентип берет да. Ошондуктан мындай нерседен дагы чанбаңыздар. Ушундай Аяз мырза, сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Мен сиз аркылуу эми бул жерде биз өзүбүз эмгектендик, бирок силердин YouTube каналыңар аркылуу көп ийгиликке жеттим десем адашпайм да, себеби ар кандай кишилер чалып атат. Баягы кишилер, ладно, баягы негизи булардыкы реклама. Эми реклама керек да бизгечи. Реклама өзүнүн көчөтүн сатат, тиги бул деген комментарийлерде да жазгандарды көрүп атам, окуп атам. Эми аларга деле жаман сөз айткым келбейт. Ар ким өзүнүн ой пикирин айтат. Эми мындай негативный комментарийлер болбой койт. Болот экен да негизи. Жашоо ошо да. Ошо силер аркылуу мага Баткенден тиягы Талас, Жалал Абад, Нарынан деле чалышып атат да, мындай консультациялабыз же муну мындай кылсак кандай болот депчи. Ошо жанагылар мисалы бизден түшүмүбүздө мисалы ежевика сатып албайт, көчөт сатып албайт мисалычы. Просто сурайт да, анан өзүңчө ар бир чалганды эле сен ойлоп сага ыраазычылыгымды билдирем да, себеби баягыларга сурооуна жооп берип бир жардам берген, консультация берип сурооуна жооп бир неме берсең, жардамчы. Анан өзүңчө сүйүнүп каласың да. Анан кийин дагы эле Агролайфты ойлойм да, молодец Аяз. Эң туура кылган деп сени неметем да. Алмаз байке, рахмат бизди мактап атканыңыздарга, бирок биз сизди баягы жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт деген сөз бар го дагы кыргызда. Азыр элдин батасы тийсе, мынакей сизге дыйканчылыкка силер маалымат. Сөзсүз түрдө ушу сөзүмө дагы жазат. Негативчи, бирок действительно рекламасыз азыр мен уже агробизнеске киргенден бери көрдүм да. Мисалы башка мамлекеттик каналдардан келип тартты. Өзүнүн эле Кыргызстандынчы. Негизи Алмаз байкем, жалпы силер тартып атасыңар. Менимче силерден көрүүчүлөр мисалы, анан дыйкандар көп чалып, көп бирдемкелер сурап, неметкендер көп болуп атат да. ооба. Негизи Алмаз байкем азыр баары эле түшүнүп атат, рыночный экономикада мурунку союз жок да. Азыр бүт рекламанын негизинде баары кылынат да. Сооданын негизинде өнүгүп атабыз да баарыбыз. Бирөө бир нерсе жасап, услугасын сатат, же бирөө товарын сатат, бирөө ошол даяр товарды алып туруп үстүнө кошуп сатат дегендейчи, бирөө экспорт кылат. Ошентип туруп баарыбыз Кыргызстан ушу негизи эле рыночный экономика мындай жакшы эле да. Бирок эң башкысы бул сөзүң бөлүп койдум, олар баардыгы карачы аябай кандай кооз. карагыла. Өзүңчө эле бир Рыночный экономикага кирип кеттик, биякта түшүмдү унутуп калдык да. Түшүмдү тарталы деп келгенбиз негизи, урматтуу. кайф кыласың да. Рахаттанасың. Рахат да өзүнчө бир. 400 сомдон башталып, мынакей азыр 200 сомдон сатылып атат. Былтыркы көрсөткүчтөргө караганда жакшы. Кийинки жылы кандай болот? Мына даже эртең бүрсүгүнү кандай болот, даже эч ким билбейт да, айта албайт да. Бирок мына коркпой иштеп аткан мынакей кишилер ийгиликке жетип атат да. Кече бир эже келдим о Кара-Балтадан Аяз. Ошондо кошуп кетейин эгер каршы болбосуңар, Ооба, айтыңыз. Эже эр экен дедим. Себеби келип, могу немеден саз айылынан бирөөнөн талгат деп бирөөдөн көчөт алып, ежевик айдаптыр. Бисмилла деген эле 3 гектар жерге тигиптир да. Саз айылданбы? Жок, могу Кара-Балтада турат экен эжечи. Ага. Анан
эжени ачык эле айттым бетигечи, эже эр экенсиз ушундай коркпойт экен. Себеби биз эркектер араң жетишип атабыз деп. Анан ага дагы айттым, бир иним бар Аяз деген, ушуну жиберейин сизге. Тартып кетейин мен эми. Немесе тартып неметип О, айындарды да сизди тартабыз биз. деп айтып деп. Алмаз байке, мындай таттуу экен да ежебекеңиз, жагымдуу. Секретин айтасыз окшойт, Эми мунун секрети Калий жакшы берип атасыз. Калий беребиз, сиспарку. Эми ошо тууралуу да бир аз токтолуп кетели. Бул эми баягы неме азыктандыруу тууралуу бир аз сөз кылып кетейин. Анан элдер мына YouTube каналдан азыр деле көрүшөт. Мурда буга чейин эле суроо берип атышты да. Эмне менен азыктандырасыз деп. Мунун эч баягындай сыры жок. Күзүндө биз эл катары эле ошо агроном менен иштешем деп Аскарды угам мен. Аскар менен сүйлөшүп Демофус беребиз. Демофус деген бул эски Союз малынан келаткан бул жер семирткич, ошону берип, анан кийин дальше уже немеге карап кете беребиз да. Мисалы жазда бойго беребиз, V-Power бердик, Сиспаркл бердик дагы, Максимус деген препараттарды бердик. Анан кийин өткөн чыгарылышта аябай катуу талкуу болду. Аленкага каршы күрөшүп ошого. Анан К-52 деген препарат бар, ошону берип аттык. Ал мөмөнүн чоңдугуна, анан сапаттуулугуна иштейт. Обязательно антистресс мен агроном эмесмин, уже 2 жылдан бери ошону колдоном да. Өзүм агроном менен кеңешип, ар бир дары менен муну Сиспаркл бериш керек экен да. Себеби ал антистресс. Баягы мына кече кандай погода эле, бүгүн кандай погода. Ошону берсеңиз стресстен батыраак чыгып, анан кийин анча-мынча баягы ооруларга туруштук берет. Туруштук берет экен да. Иммунитет да күчтүү болот, Иммунитет күчтүү болот экен. Ошо Сиспаркл сөзсүз түрдө бериш керек. Мынакей, бул ушундай кеңештерди берип атат. Өзүңөргө жазып алгыла, блокнотторуңарды алып, Агролайфтан көп баягы кээ бир сөздөр кайталанып калышы мүмкүн, бирок ушундай монтип азыркы айтып аткан маалыматтарды жазып алыңыздар. Бул маалыматтар кээ бирлер издеп да таппайт да. Анан керектүү учурда колдоном дегенде баягы таппай кандай эмне кыларын билбей калышат да. Ошондуктан өзүңөргө бир блокнот жүргүзүп, бүт баарын жаза бериңиздер. Компания Агростайл өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары жана заманбап агротехнологиялар рыногунда дээрлик 15 жылдан бери ийгиликтүү иштеп келет. Биз дыйкандарга жана багбандарда сапаты текшерилген, натыйжалуулугу далилденген препараттарды сунуштайбыз. Агростайл менен сиз өсүмдүктөрдү оорулардан жана зыянкечтерден коргоп, түшүмдүн көлөмүн жана сапатын жогорулата аласыз. Ишенимдүү продукция, текшерилген сапат, күчтүү өсүмдүк, мол жана сапаттуу түшүм. Агростайл менен сиз өсүмдүктөрдү оорулардан жана зыянкечтерден коргоп, түшүмдүн көлөмүн жана сапатын жогорулата аласыз. Агростайл дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Алмаз байке, сизди көп кармабай эле, мынакей Алмаз байке, караңыздар тиякта камерамен бир көз чаптырып коелу. Бизак уже жүктөлүп атат машинеге. Алмаз байкени көп кармабай эле, акыркы жыйынтыгы Россияга даярдап атабыз товарды. Россия Казакстангачы ошо азыр. Анан Аяз, рухсат берсең, Енра Садира жөнүндө бир аз маалымат берип. Жүрүңүздөр. Ойлоп калбаңыздар, биз бир гана ежебеканы реклама кылып атабыз. Биздин долбоор жалпы бүт айыл чарбага тиешелүү нерселердин баарын реклама кылат да. Мынакей Алмаз байке дароо эле иштеп баштады. Дыйкан деген. Эми ушундай болосун да анан. Бир нерсени көрүп калдым да, дароо иштеп баштады да. Малина боюнча бир маалымат бериңиз. Бул жерге жаңы жер алган экенсиз. Баягы өткөн чыгышта айтканбыз. Мына уже көктөп сонун болуп көрүнүп калыптыр да. Дронмен да учурабыз. Мына Аяз Кудайды кулабы сүйүнсүн, өткөн чыгарылышта айттым эле, кийин келгениңерде тарталы кенен маалымат берем депчи. Биз мына азыр өзүм досум келген, менин партнерым бар, экөөбүз иштешебиз бул жактачы. Анан ушинтип кеңешип, бул жерде өкмөттөн бизди кичине мындай айтканда колдоп, ушу жерди берди, ушинтип иштеткиле депчи. Анан алар деле талапты койду, ушу тамчылатып, сугарып, ушу жерди өздөштүргүлө деп. Себеби бул жер кайракы жер да, багара кайракы жер. Анан кийин экөөбүз отуруп алып
бир күн кеңештик, эмне кылабыз. Анан давай Ежевикага, эми бизде дагы ассортимент болсун деп ушундай малина коштук. Бул малинанын аябай өзү көрүнүп эле турат, азыр дрондо көргөзсөңөр, Учурапсыз. дрон менен тартсаңар байкайсыңар, көрөсүңөр. Бул 3,5 гектар малина. Бул малинанын азыркы мурда келип калган сорттор эмес, жаңы келген сорт. Бул Италиядан алып келинген Инра Садира деген сорт. Аябай жакшы сорт дейт. Мына Кудай буйрса күзгүгө түшүмгө кирип калат буйрса. Күзгө кирип калабы? Күзгүгө уже. Бул ошондо силер жазда отургансыңар? Жок, мына 2026-25 күзүндө тиккенбиз да. Өткөн Жүрсөңөр жыл. могу жакта бышкандар бар экен, Жүргүлө. ошолорду көрсөтөйүн. Мындай уже күздө отургузсаңар 1 жыл өтпөй эле уже Ооба, түшүмгө мына баштапты да. Кудай буйрса бул сортту дагы бир жакшы характеристика мүнөздөмөсүн айтып кетейин. Бул сорт Италиядан алып келинген. Бул жакта Сары булакта жакшы балдар бар, инилер. Ошолордон алдык, остиңиз. Бул Италиядан алып келинген. Транспортабельность уже. Экстра сортторго кирет да? Анан азыр жеп көрсөңөр, өзүңөр байкайсыңар, даамы дагы жакшы да. Экспортко жакшы ошо. Энра Садира деген сорту. Сочный ушундай жакшы малина. Бул Кудай буйрса кийинки жылы келсең дагы бир жакшы чыгарылыштар кылабыз го. Эзилбейт, эчтеке болбойт ушундай. Мынакей эзгенде деле. Эми баары сочный. Тиги Мисалы үчүн малинаны мынтип кичине эзип койсоң, бул жаатында суу күйүп кетет го. Андай жок да. Албетте күчкө салып туруп басканда. Бул эми шоковый заморозкаларга ушулар сортторду талкуулап эң жатабы? баягы мисалы Россияга, Европага, мына коңшулаш Бордош Казакстанга ушулар жакшы жетет да. Булар эзилбейт, булар шоковый заморозкага жакшы экен. Анан биз баягы элитка сорт да кымбат. Ошонун баардыгын изилдеп, сураштырып, анан характеристикасын. Эң кызыктуулугу бунун бою 1,70-ден 2,5 метрге чейин өсөт да. Буга да шпалера керек болуп калат. Шпалера сөз тартасыз. Анан 1 гектардан 25 тоннага чейин. Эми Лохнес канча берсе, бул Лохнестен бир аз көбүрөөк берип атат да. Түшүмдүүлүгү. Бул долгоиграющий болот ошондо, ошонусу менен. Долгоиграющий. Ошондо бунун түшүмдүүлүгү качан башталат? Анан кайсы сурак? Эрте жазда бир түшүм берет. Мисалы азыркы мезгилде мына буга чейин бул быйыл эле биринчи жылда, кийинки жылдар уже ушумалда биринчи түшүм берип, уже түгөйт, бүтөт. Анан Ортодо не салат? Ортодо салат где-то сентябрь башында ошол мен до первого снега, биринчи карга чейин түшүм берет. Ремонтантный деп коет. Ремонтантный сорт, ошондой жакшы сорт экен. Бул еще экстра сорт. Бул еще жанагындай суроо талапка ээ сорт, текшерилген сорт. Бизде өсөт турабы? Кайрак жерге дагы өздөштүрөт десеңер, биз мынакей малинанын дагы чамбаңыздар, малинанын дайыма суроо талап көп, Ежевикадан Суроо тышкары. талап көп. Ооба. Ассортимент деген нерсе болуш керек. Ассортимент болгондо, мисалы үчүн биз азыр шоковый заморозкада куруп атабыз, Алмаз байке. Шоковый заморозкада ушу малина менен баштайлы деп атабыз. Мынакей малина, шоковый заморозка болгон малиналар бизден сурап келишкен да. Тонналап бере аласыңарбы дегенде бере албай калдык да, жок болуп калды. Ошондуктан малинага көңүл буруп коюңуздар. Алмаз байке, сиз ушул жактан сизден көчөт алабыз биз. Эндра Садира элитный сортторго кирет, шоковый заморозкага ылайыктуу экен. Качан даяр болуп калат? Кудай буйрса, муну жазга чыгат, көчөтүбүз. Күздө болбойт? Жок, күздө болбойт. Эми 2027 жылы жазгыга көчөт чыгарат. Анан кийин ошо жазгыда эми клиенттин өзүнүн баягы талабына жараша болот. Жазда бер десе жазда, күздө бер десе күздө беребиз. Бирок күзүндө толук эсе көчөт чыгат да бул жерден, жакшычы. Анан эми пока эч кимге сөз бере албайм, обещать этпейм, бирок сурагандар болсо келсин, келип көрүп жаксы алсын. Анан мунун дагы бир жерде, ушул жерде бир сөздү айтып кетким келет биздин дыйкандаргачы.
мисалы алма бак бул өрүкпү баягы көпчүлдүк өсүмдүккө кирет да бул дагычы. Малина, ежевика баарын эле күздө тиккен жакшы да. Жазгысын. Азыр эгер азыр просто менин убактым тар болуп атат. Бул мынау 3,5 гектарды күзүндө тиктик. Тияка бир эксперимент кылып бир 700 миң түптүн тегерегинде жазында алып тиктим. Ушул эле сорттон. Бирок экөөнүн айырмасы асман менен жердей да. Мына. Себеби күздө адаптация болуп аябай жакшы көктөйт экен, а жаздагысы уже пока стресске кирип, жаан чачын болуп, күн катуу ысып кетип, ошентип бир аз кечигип калат экен да. Выживаемость Выживаемость азыраак болот экен. Анан ошон үчүн менден көчөт алабы, көчөт албайбы, любой эле мына багбан болом деген декандарга айтат элем. Колуңуздардан келсе, ошо мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, күзүндө тиккенге 90-95% көктөп берет да. Мынакей. Күзгүгө жер айдасаң күз айда, айдабасаң жүз айда деп койчу да. Күзүнгө даярдаңыздар. Алмаз байке, мынакей мен дагы мына эндерсадира сортко кызыккан киши катары күздү алып туруп отургузсам, качан биринчи түшүмүнө кирип баштайм? Полноценный. Мисал келтирип коеюн. Мына мен азыр бул мисал катары эле айтып атам, анан өзүбүздө быйыл көчөт чыкпайт. 2026 жылы күздө тиксеңиз, быйыл 2026 эмес. Сиз 2027 жылы уже түшүмгө киресиз да. Жайында. Бул жерде мен ежевиканы жаман дебейм, мунун табияты ошондой экен. Ежевиканы мына 2026 жылы күздө тиксеңиз, 2028 жылы жайында уже. Почти 1,5 жылдан кийин. Мындай Примерно. округлять эткенде 2 жылдан кийин, экинчи жылы түшүм аласыз да. Бул уже биринчи жылы эле түшүм аласыз. Ошон үчүн буга да басым жасаш керек экен. Ооба. Биз да чакырабыз Малинага жакшы элитный сортторго басым жасагыла, сорттор жаңылып турат. Ошо сөзүңүзгө аралжы, мына бизде туугандарыбыз кыргыз эл декандар да көбүн эсечи көчөттөрдү алат местный. Мисалы, мен бекер берсем менден алат, сиз бекер берсеңиз сизден алат, же сиз арзан берсеңиз сизден алат. Алар экспортко чыдабай калышпайбы? Транспортабельность жок. Да, ошол мен ошодон жаңылбаш керек да. Анан бир аз акча короттуңбу? Мисалы, 100 сомдон алгам мен көчөт 3 күзүндөчү. Алдыңбы? Тик жакшылап кара, ошо урожайность берет. Ошол кийинки жылы сен көчөтүңөн эле ошол акчаны чыгарып аласың, мисалы. Бирок бул жакта плюс болуп атпайбы? Бул мисалы коңшулаш Казакстан, Россия деп кайсы жерге кетет, ошол жака баягы бизден алган кардарларды уят кылбай жетип, жакшы сапаттагы товарлар жетип барат да. Анан бул жактагылар дагы бир нерсени айтып коюш керек. Мисалы, транспортабельный экспортко жакшы кеткен, мисалы, азыркы Палана, то есть Энерасадира, Маравеллада, Пшехиба деген сортторду любой эле Малина, ежевика кабыл алган, прием кылган, сатып алган жерге барсаңыз, экөөнүн баасы ойноп турат да. Көбүрөөк берип турат. Местный Малина 150 сом болсо, муну элитный сорт 250 сом да. 100 сомго да разница бар койбу? Примерно ошондой да. Жок дегенде 50 сомго айырмасы бар да. Себеби биздики только варенье, местный кыргыз продукт, местный ишканалар алат, экспортко кетет. Буларды шоковый заморозка менен айдап атпайбы? Европага чейин кетип атат да. Азыр Кыргызстан товар. Себеби бизде азыр эле ежевиканы өзүң ооз тийгендей, бизде не только меники, Кыргызстанда ошо баягы биздин кыргыз жергебизде баардык эле товары аябай качественный, анан аябай сапаттуу, анан даамы аябай жакшы болот. Ошон үчүн Россия мамлекетинде, Россия өлкөсүндө ошол Кыргызстан товарын азыр сүйүп жейт. Мынакей. Кыргызстан өсүмдүктөр мөмөлөрүн деп коет. Бир момент айтып кетейин. Айрым дыйкандарда бар эмес. Сбыт маселесин ойлонуп бергиле, андан кийин биз иштейбиз дейт да. Мынакей, бул жерде азыр мындай логически ойлонуп көрсөк, биз сбытты өзүбүз мындай куралат экенбиз да. Чет мамлекетте мынакей кыргызстанский мөмөгө спрос бар. Бирок биз
чет мамлекетке барып туруп биз меме өстүрүп беребиз, бизден аласыңарбы дебей эле биз барып биринчи мынакей жеп көргүлө, дамдап көргүлө дегенден кийин андан кийин мынакей спрос жаратат да. Ошондо спрос болгондо ошондо көп жаратабыз да. Биринчи өстүрөлү, өзүбүз өнүгүп алалы, өзүбүз мыкты сорттордон өнүктүрүп, жакшылап шоковый заморозка, шоковый заморозка сорттордун мыктыларын өстүрүп туруп, мынакей бизде момундай ассортимент бар, остип жеп көргүлө, андан кийин спрос жаралат. Аяз дагы бир нерсени айтып кетчү нерсе, эмнеге ушундай чоң жерге тиккиңиз дейт да. Себеби азыр мына мурдагы чыгарылыштарда былтыр келип тартып кеттиң. Мына азыр деле мен товарым өздөрү келип алып кетип атат да. Просто мен ошолор менен чогуу барып басым бычышып дегендейчи. Анан ушундай чоң жерде чоң көлөм чыкса, объемчу өздөрү келип алып кеткен да. Себеби ар бир объем бар жерде ошончо мына малинаны да биз 3,5 гектар жерге тиктик да. Келет, өздөрү алып кетет. Биз алып барып тапшырбайбыз. Ушу жерден талабыздан өздөрү алып кетет. Ошон үчүн элдерге айтмакчымын, ушу объем тикиле. Силер канча көбөйсөңөр, бизге эч кандай баягы конкурент болбойсуңар. Наоборот, бизде ошол мисалы малина көп чыкса, бат машиналар толот, экспортко кетет. Анан ишеничтүү болуп калат да. Мына Кудай буйрса, мына кластер дегенде жеңиш кылайын деген бар экен. Жакында кытайларды алып келем деп атат. Мына 9-дарында кытайлар келип биздин товарды көрүп кетет да, ежебеканчы. Мен неметпейм, билбейм, министерстводон чалып ошо үлгүлүү Москва району боюнча эң үлгүлүү поле силерсиңер, силердин келип тааныштырып көрсөтүп кетебиз деди. Ошон үчүн баарын эле айтмакчымын. Ушундай мүмкүнчүлүк болсо чоңураак жерден баштап аракет кылыңыздар. Алмаз байке, сизди тартып демекчимин. атпайбызбы? Элиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, Алмаз байкени бошотолу, съемка менен келип бизге убакыт бөлүп бергениңизге рахмат, маалымат бергениңиздерге рахмат. Агротурга урматтуу көрүүчүлөр катышыңыздар. Алмаз байке 1 саат болсо дагы Агротурда бөлүп берем дейт. Ошондуктан чала бериңиздер. Алмаз байке бир коштошуп коюңуз. Анан кийин ошо менен кичине кыстырма кылып кетейин да. Агротурга келиңиздер. Келип, эми биз баягында эч жашырган эч сырыбыз жок. Бул багбанчылыкта колубуздан келген кеңешибизди беребиз. Консультация десеңиздер, консультациябызды беребиз. Анан көчөттө брондоп кетсе болот да. ооба, көчөттөрдү брондоп кетсе болот. Анан бизден көчөт алганга мисалы угуп эле жүрөбүз. Кээ биркилер сатып коюп ошол бойдон. Биз мен убактым болбой калат экен, эми полияцка барып көрүп бере албайм. Азыр эмне жакшы заманбап онлайн көрсөң болот. Видео вызов менен, видео съемка менен ошону тартып жөнөтүшөт. Ошолорго бизден ушу башка бирөө, бизден дебейин, бизден болсо деле, башка бирөөлөрдөн көчөт алган болсоңор деле эч тартынбай сурагыла. Биз колубуздан келишинче мындай кеп кеңешибизди беребиз. Акыл насаатыбызды айтабыз дегендей. Бирге өнүгөлү. Бирге өнүгөлү. Бизди ушундай колдоп мына Аязга келип атат. Аяздын да ишиге ийгилик, силерге да ишиңер ийгиликтүү болуп, ошо кыргыз элинин батасын алып эле жүрө бергиле. Анан мына азыр эле айтып кеттим го, сен аркылуу көп жыйынтыктарга жетиштим да. Азыр эле Жалал Абадтан келип жатып бул жакта жумуш өзүнүн, мындай айтканда биз жалпак тил менен айтканда өзгө акча иштеп, элдер ушундай эмгектенип атат. Анан будан башка деле көп жакшы нерселер жасап атасың. Рахмат. Анан кийин Агротур тууралуу айтып кетейин. Келиңиздер, келип кеп кеңешти айтабыз. Анан кийин колубуздан келишинче Аязды колдоп, ушундай өзү жанагындай бир жаңы, бул жаңы бир көрүнүш да, Агротур дегенчи мындай нерсе болгон эмес да. Ушундай нерсени өзүнүн фантазиясы менен ойлоп чыгып неметип уюштуруп аткан үчүн биз Аязды колдойбуз. Келип неметип кетиңиздер. Ооба. Катышып кетиңиздер. Колубуздан келишинче кызмат кылабыз. Эми ойлоп атам, ишке ашпаса кичине сюрприздер кылып, белек-бекчектер беребиз дегенчи. Рахмат. Алмаз байке, чоң рахмат сизге. Ишиңерге ийгилик. Барып туруп тиги экспорт менен иштейт экен. Эмки чыгыштарын көрүшкөнгө чейин. Саламатта калыңыздар. Кыргызстанда биринчи жолу
Агротур 2026 Ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат. 18-19 июль күндөрү AgroLife Кейчи сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат. 100 жолу интернеттен көргөндөн көрө бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып, кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнү арзандатуу алат. Ошондой эле Жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, Бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жылына бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агротур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат.